экинчи четинен Шайлооканын өзүнүн үстүнөн оголоону жала кошуш керек. Себеби ал эми азыркы кезде Фаркат Исмаиловдун мандаты алынса, анын артында турган Ташмат келет экен 2000 голос менен. Ал эми ошол Фаркат Исмаиловду силер Шайлдабекова өзү күнөөкөр болуп турган мандатынан ажыратат. Исмаиловго биз рахмат айтабыз. Мына биз канча деген депутаттар кайрылганбыз, эч кимибиз кол сала алган эмес. Мына 3000 тогузга түшүргөн биринчи Кудайдын жардамы, экинчи депутат Исмаилов Фаркаттын жардамы менен 3009 менен эл барып келди. Фаркатты колун тартсын Шайлоокова. Акыйкат менен Фаркат өзү депутатмыш. Бир жарым жылдан бери өлүп калып Шайлоокова. Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, урматтуу жогорку соттун төрагасы Замир мырза. Мен Төлөмүшев Анурбек Шамыралиевич, укук коргоочумун. Биздин сиздерге бүгүнкү кайрылып аткан себебибиз баягы эле көйгөй, мен депутаттардын мандатынан ажыратуу көйгөйлөр болуп атат. Бул депутаттардын мандатынан ажыратуу көйгөй болуп аткан башында эң негизгиси Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы Конституция бузулуп атат. Конституцияда так жазылып турат, даана жазылып турат. Кыргызстандын жогорку кеңешинин депутаты болуп 25 чыккан жана соттолбогон адам Кыргызстандын жаранын депутат болуп алат. Болду, бул жерде так жазылган. Ал эми бул конституциялык мыйзамдар анын алдында турат. Конституция алдында турган мыйзамдарга бул статьяны бузуп туруп, жогорку билим болсун деген нерсени киргизип коюшкан. Бул биринчиден. Экинчиден, ушул мандатты депутаттардын мандатынан ажыратуу маселесин жалгыз гана БШКнын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайлдабекова чечип койгон. Шайлдабекованын бул мандатты чечүү проблемасында чечүү укугу ага берилген эмес. Бир четинен, экинчи четинен Шайлдабекованын өзүнүн үстүнөн оголоону жала кошуш керек. Себеби Шайлдабекова 2016 жылы эле мыйзамды, конституцияны, башкы мыйзамды одоно бузуп туруп, референдум жарыялап, 20-жылга чейин бузулбай турган конституцияны бузуп туруп, референдум жарыялаган. Экинчиси болсо 2020 жылкы болгон парламенттик шайлоолордо таанылган көп партияларды кошултуп шайлоо болду деп таанылып, кол коюлуп биринчи орунга Кыргызстан партиясы чыккан. Анан кийин эле эл толкугандан кийин Шайлдабекова бул шайлоо болгон жок деп кол коюп берип, ал шайлоону жокко чыгарган. Муну жокко чыгартып колун коюп берген. Ал шайлоону жокко чыгарууга Шайлдабекованын укугу жок болчу. Шайлоонун укугун шайлоо болгон жок деген нерсени окружной комиссиялар бериш керек болчу. Шайлоо болгон жок деп. Бул биринчиден, экинчиден Шайлдабекова ошол кездеги партиялар койгон акчалар, миллиондогон акчаларды шайлоо болгон жок деп туруп, шайлоо болгондон кийин кайра артка таратып берген. Таратып берип туруп мамлекетке эң чоң, абдан чоң зыян келтирген. Материалдык зыян келтирген, чыгым келтирген. Эми ал чыгымдардын бул окуялар боюнча, бул мыйзам бузуулар боюнча укук коргоочулар тарабынан айрыкча Акин Токталиев, адвокат Акин Токталиев аркылуу башкы прокуратурага жана УКМКга кайрылган болчу, УКМКга. Ал жагынан башкы прокуратура тарабынан да, УКМК тарабынан да бул иш каралбай калган. Эмне үчүн каралбай калганы бул суроо ойдон калып атат. Үчүнчүдөн, Фаркат Исмаиловдун артында 17.000 добуш берген анын шайлоочулар турат. 17.000 шайлоочу именно Фаркат Исмаиловго бергенбиз голосубузду.
Ал эми азыркы кезде Фаркат Исмаиловдун мандаты алынса, анын артында турган Ташмат келет экен 2000 голос менен. 2000 голос келсе, андай эле 2000 голосун кошуп турганда тиги 17 000 голосу Фаркат Исмаилов алып кетсе, ата журттун чөнтөгү кичине азайып, парламентте ордуда азайыш керек да. Бул жайга кантип каралат? Үчүнчүдөн, төртүнчүдөн эң эле көйгөйлүү нерсе Фаркат Исмаилов дин тарабындагы маселелерди ордуна коюп келаткан. Биздин конституцияда дин мамлекеттен тышкары деп коюп туруп, ушунчалык бардактар болуп кеткендердин бүтүн баарын Фаркат Исмаилов, именно Фаркат Исмаиловду колго алып оңдоп келаткан. Ал эми ошол Фаркат Исмаиловду силер Шайлдабекова өз күнөөкөр болуп туруп анын мандатынан назарат атат. Ошондуктан азыр иш жогорку сотто. Жогорку соттон чечим чыгарардын астында сизге Садыр Нуркожоевич, как гарант конституция, как президентке кайрылып коелу. Ал эми Замир Курамаевич, сиз мыйзамдуулукту как жогорку соттун жүзүн көргөзүп, биринчи статьяны карап туруп эле мынакей деп туруп көргөзсөңүз, бул жерде билим жөнүндө Б деген да сиз тамга жок. Бул жерде 25 жашы бар Фаркаттыкы жана Фаркат соттолгон эмес. Болду деп туруп эле Фаркаттын пайдасына чечип бересиз деп ишенебиз. Бул ушул чечимиңиздер менен жогорку соттун жүзүн көргөзөсүз. Президент Садыр Нуркожоевдун дагы жүзүн көргөзөсүз, как гарант конституция сыяктуу. Ал эми Фаркаттын иштеринде эмне үчүн Фаркаттын иштерине буттосуулар болуп атат, дин тарабынан аны бул киши дагы кошуп койсун. Урматтуу кыргызстандыктар, мен аксакалдардын төрөгасы Бакай коомунун төрөгасымын Кыргызстан боюнча. Биздин кайрылган жерибиз жерде. Мунагу балык башынан сасыйт деп урматтуу Садыр Нуркожоев сага кайрылганыбыз, камчы ташыйып сага кайрылдык, жулушуп Ниязбековдор кайрылган биздин каттар кайта атыбети келбеди. Эми биз элге кайрылып атырбыз. Кана 7 облустун эли 7 миллион эл. Ушу 7 миллион элдин укугун бир Шайлдабекова тебелеп атты. Биз Исмаилов Баркатты 17 000 адам колдогонбуз. Биздин укук кайда калды? Шайлдабекованын укугун колдоп бул өйдүлдү кылып берсе боло береби? Шайлдабековго иш коскош керек. Birinci, ikincisi, buna biz muftiyatga gelip Zamir Rekeyip'in aslına geldik aksakallar. Ve adını mine kımbattatıp atsınlar. Desek buna Rekeyip ölgön yok turu, bul muftiyattın var sastıp geletkan uşular biz 30 yıldan beri güçüz gelgenimiz. Avutsatar rahmatı oldu 96 yıldan giyin bul muftiyat emez bu korrupsiya olup gitti. Korrupsiya bolgon jeri muna adını kımbattatıp gelip biz avutsatarın uağında $100 beni barıp gelgenimiz acığa. Emi bular uşuna koşup kaçsınsa beker, okat beker edip üşüntüp Rekeyip'e gayrılsak aksakallar Rekeyip'in tuayttı. Kolunlardan eşteke gelbeyt. Aken Talay degen airport var, Samuel Toşonuk'un bunçasına 5600'den 6000'e jetet. Uşul degen meseleni ayttı. Mına men o şerden çıkıp öyle arız jasıp aksakalların atından oğulup şu kol koyup biz İsmail Barkat Jogotku kengeşke yapardık. Mana bunu şehirden gelip düşün götürüp çıktı. Mana Kırgızstan bütel ukkula. Mana 4600, 5600, 6000'e çıkat degen acınıkın 3900'e düşürdük. Anan emi muftinin imanı yoku, aytayın imanı yokun. Süylep bayağını televizyonlarda biz de bir ayda yürüp azayttık, anan ıldıylattık deyip. Bular kayakta Afganistan'dan Bakıya degenge berip koygan gaz insanın bardığın. Bizden Kırgız balдар yok bu deyip biz İsmail'e kayrılganmız. Kayrılgan emi jogorku kengeşte kol götürdü. Götürgende o şerde hakikat kılgan men deputatlarga rahmat aytam. Karşı çıkan deputatlar arkandagan torpaktan ayrılmalar yok. Men ayta turgan söz uşul. Emi bunu erdi 10. yıldan beri götürüp gelgen. Buna yerde toygon degendi. Dingamisiye kaparıp koydu. Uşular kımbattatkan. Bunu yerde Hazan degen var. Nurdini Pakıt degen var. Rekeyipler zamıptı olup durgan vakta acını kımbattatkan uşular. Bana korrupsiya kayakta kamçı taşıyıp.
Анан теге тойгонго кайрылсак айтты, камчы ташыйып бар да колуңардан эчтеке келбейт деди. Эрекейип болсо колуңардан эчтеке келбейт. Мына келди, Исмаиловго биз рахмат айтабыз. Мына биз канча деген депутаттар кайрылганбыз, эч кимизи кол сала алган эмес. Мына 3900ге түшүрген биринчи Кудайдын жардамы, экинчи депутат Исмаилов Баркаттын жардамы менен 3900 менен ел барып келди. Эми булар кайта $100 кайрып атыры. Сен неме камчы ташыйып сага кайрылалы. Коррупция каякта дейсиң. Бизди кайта комиссия муптияты текшерт. Сен бу жерде 1 миллион 2 миллион жегенди келип чукулап атсың. Муптияттан биз 1 тонна доллар таап беребиз. Ар бир казыятта 1 тоннадан бар булардын. 10 yıldan beri jegендерин бардыгын биз чукуп беребиз. Силер үстүртөн келип, мына Эземинин бир баласы өлдү, биз тапар 4 saat камаган. Мына Кудайдын астында мен айтайын, биз эми өлө турган жай калды. Эртеби кечпи өлүм келет, өлүмдөн корккула. Мен Кыргызстандык элге кайрылдым. Ажыны кандай бизде гостиница бекер, окат бекер болсо, мына ушу төртөө бузуп келген. Ушуга биринчи Кудайдын жардамы, экинчи Исмаилов кылган үчүн мына мен арыз жазып киргизгенде ошол жерге депутаттарга койгон. Анын ичинде колдогон болду, колдогон балдарга рахмат. Колдогон балдар аркандаган торпоктон айырмаңар жок. Силер Кыргызстандын күзүрү болуп тургандан кийин Кыргызстандын акыбалына караш керек. Биз муптиятка тийишкен жокпуз. Битир садакаларды мынан ары Садыр жанагы Акылбек Жапаров сырттан акча алам деп эле малга налогду көбөйткөн токтот. Анан көрөк битир садаканын барды молдолорго берген чайыл өкмөткө кайры биз учетуна алалы. Анан мынагулар баары колу менен кылгандар мойну менен тартсын. Биз ушуга кайрылдык. Садыр сага арыз жаздык. Сага сен атыган камчыга Жулушупка Ниязбек бул атыбети келген жок. Эми келбесе биз 17.000 адам Баркатты колун тартсын Шайлы өкүгө. Hakıkat mene Barkat özü deputat iş. Yarım yıldan beri ölüp kalpır bu Şahilde ökü. Her bir deputat gelip tigin nemege dipatka çıkkanda oşonun dağdırın tekşeriş gerekeli. Bunu sen deputatka jaraysın, sen jaravaysın de oşolu vakta tekşerip kılsa mınçada muvara olmayıp bolçu. Eldin vardı onu vara, uşunun vardı onu varalık. U butkanı Şahilde ökümü oynap baş gerek Şahilde ökü. Ana sen bir katın deve. 17.000'din hukukun teveleve de Şahilde ökünü kısmattan al, kalkanın cevap versin. Men elin altından söylep attırım. Toktobay Nazar Aliyev'min. Qo'shimchalar ketib narsa. Hurmatli prezident, hurmatli Zamir Quramayevich, akılkı ümit sizlerde kaldı. Konstitusiyanın taqdiri, elin taqdiri, dini taqdiri sizlerдің қолыңыздарда. Жақын күндерде бұл тaqdirді шешесіздер. Бұл шешіміңіздер менен sizler тарих алдында жооп берүүгө туура келет. Тура чечсеңиздер, тура эмес чечсеңиздер дагы. Тарих алды, тарих эгерде туура эмес чечип койсоңуздар, тарих кечирбейт. Бул бир четинен, экинчи четинен билим деген нерсени киргизип койсуңар. Бул киши айткандай, дин комиссиясынын төрагасы боло турган Тойгонбай Абдыкаров. Мектепти да бүтпөгөн белгисиз. Ушундай абдан коркунучтуу, абдан көйгөйлүү жерге, ушундай саясий стабилдүүлүктү өлкөдө чече турган жерге ошо өзүнүн атын жаза албаган кишини алып барып коюп койдуңуздар. Ага караганда кимдин Фаркат Исмаиловдун билими бар да, ошол жагын карап койсоңуздар, сиздерден өтө төмөнчүлүк менен суранабыз. Кечирип коюңуздар бизден кетсе.